силерге бир видео тартып коеюн деди. Муну ол поток кеш кабинетке акча салуу үчүн акча биринчи Сберкасса кошелекке түшөт. Биринчи буга түшөт, мына Сберкассага. Экинчи анан поток кештен өзүңүзгө жаккан каалаган потокту ачып алышыңыз мүмкүн, ал жака акча киргизип. Ал эми Сберкассага акчаны каяктан салабыз? Сберкассага акчаны биз бул жердеги Binance деген биржасы менен салабыз. Binance'тын ичинен мен элдерге сомго доллар алып берем. Элдер мага Binance'ты билбегендер сом которушат, ошолордун сомуна мен доллар алып берем. Ал процесс мындай болот. Мисалга 157 миң акчага, 40 миңге, 10.500-гө мына күн сайын кайсыл датада канча суммага канча доллар келди көрдүңөрбү? Баардыгы көрүнүп турат. Ушул долларды мен сиздин мына карагыла. Мына Binance'тын ичинде доллар бар, мына доллар деген сөз түшүндүрөт. Доллар Binance аркылуу сомго, мына жазып берейинчи, мына сомго мен доллар сатып аламын сизге. Анан сиз мен аркылуу доллар салдырам Сберкассага десеңиз, менин М-банкыма биринчи акча саласыз сом түрүндө, түшүндүңүзбү? Же менде Оптима деле бар. Оптимага акча саласыз сом түрүндө, конечно. Анан ошол сиз салган сомго мен Binance аркылуу доллар алып берем. Доллар Binance'дагы долларды биринчи Сберкасса кошелекке салабыз доллар бойдон. Анан поток кеш кабинеттен поток ачабыз. Процесс ушундай болот. Кыргызстандагылар кеңири эле мага акча которо берет. Ал эми Россиядагылар кантип мага акча которот? Так. Мисалга мына Сбербанкка киресиз, басасыз Сбербанкты. Менин Сбербанкым ичи ушундай мына. Мына жерде главная деген жерде турабыз, главная. Ар кимдин эми Сбербанк ар кандай иштейт. Мен көргөзүп берейин. Бирок ичинде функциялар ар кандай болуп калышы мүмкүн. Сиздики меникине окшошпой калышы мүмкүн. Так. Эми мен платеж деген жерди басам. Платеж деген бөлүмдө мисалы сиз башка адамдарга Сбербанк аркылуу акча которосуз да, туурабы? Ушул эле жерде сиз мына бул жерге башка адамдардын Сбербанк номерин терип туруп, же Тинькофф номерин терип туруп, СПБ же Сбербанк кылып акча которосуз, туурабы? Ошонун эле астында в другую страну деп турат, башка өлкөгө акча которуу деген глобус турат, тоголок топ. Ошону басасыз. Ошону басканда бул жерде 3-чү катарда Кыргызстан деп турат. Эгер сиз мага акча котором десеңиз, Кыргызстан дегенди басасыз. Мына жерге келгенде по номеру телефона деп ФИО деп турат го, муну баспайсыз. Муну басасыз. Экинчиси на карту или счет дегенди басасыз. Номер карты деген жер туруп калды бул жерге. Номер картынын ордуна биз телефон дегенди койсок болот. Телефон дегенди койгондо менин номерим баары билет, бул номерде М-банк, Оптима бар азыркы учурда. Мына 14 72 жазып аласыз. Бул жерде мындай номер чыгат. Ошол дая жазылган номерди басып койсоңуз, сизге на выбор берет. Танда кайсыл банкка которосуң деп. Түшүндүрүп берейин. Менде Айыл банк жок, Бакай банк жакпайт, колдонбойм, бирок бар, ага которбогула. Темир банк жок, Компайном банк кошелек жакпайт, аны колдонбойм. Симбанк менен урушуп кеткем, мага жакпайт Симбанк, мен атыма кредит алдырып коюптур, ошондой. Менде только М-банк жана Оптима бар, түшүндүңүзбү? Ошол баякы эле бир номерге менде мына могул номерге мына 14 72 деген номериме бир убакта М-банк, Оптима ачылган. Муну МБ деп турган бул эмне? Бул М-банк дегенди түшүндүрөт.
Эгер сиз мага М-банкка салам десеңиз ошону басасыз. Эгер сиз менин Optima картама акча салам десеңиз мынаны басасыз. Россияда Binance иштебейт. Россияда биржа кошелектөрдү колдонууга запрет берген. Ошол үчүн Россиядагы командамдын акчасын мен Binance аркылуу салып берип отурам. Ал үчүн сиз мага акчаны туура которушуңуз керек. Мисалга мен Optimадан деле которгону көргөзүп берейин. Optimаны бастым. Басканда мына жерде мен 1000 рубль жазып көрөйүн. Мына жогоруда менин номерим турат. Көргүлө. Продолжить. Дальше. Бул жерде комиссия жок. Курс көрүнүп турат 1.11 деп. Мына. Перевести бастым. Мына кетти. Анан ушул жерде эзилбей, убакыт албай, канды ичпей, чек жөнөт дегенде мына акча котордум деп ушул чекти мага жөнөткөндү үйрөнгүлөчү. Көпчүлүгү акча котордум дей берет, бирок чек бербейт да. Кантип ишенем мен акча которгондугуна? Мага 9 адам акча которсо бир күндө командам 400дөн ашык, мисал үчүн. Эми кайра ушул эле жер менен силерге М-банкка акча которгонду көргөзүп берем. Кыргызстан дегенде муну ФИО дегенди баспайсыңар. Номер карта на карту или счет деп турат. Ушул жерге келгенде картаны тандабайбыз, счет тандабайбыз. Биз телефон дегенди тандайбыз. Телефонго кирип, мына плюсту баспасаңар эле өзү плюс чыгат ал жерде. Жөн эле 9 996 509 14 72 72 деп менин номеримди тересиңер. Эми мен М-банкка салууну көргөзүп берем. Бул М-банк. М-банкка калган полный акчаны котором 4034. Окей. Продолжить. Эми бул жерде карагыла перевести деп турат. Обязательно мага мына сохранить чек деген жерге кирип, чекти мынтип туура печать менен, мына печать деп турат ылдыйында. Туура печать менен так туура кылып, ушундай кылып сүрөткө тартып жөнөткүлө постоянно. М-банкта курс 1.10 экен. Optimada курс 1.11 экен. Ошол үчүн мага Optimага салсаңар акчаңар көбүрөөк түшөт. Мисалга сиз мага 4437 котордуңузбу? Ушуга канча доллар келсе, ошону сиздин Сберкассага салып берем ошондой. Бүттү, ушинтип эле акча которосуңар Кыргызстанга, эч кыйын эмес.